эл чындыкты билсин. Азыркы балдардын күрөшөт турган шарты болуп турат, бардык нерселер берилип атат. Тренер болгондон кийин балдарымдын көбү, бир гана кызым медициналык институтта окуйт. Айылдан кичинекей кезден ушу Мамышев Манасбек Майытканович деген агайга барып, ошонун кол астында тренер кылып эркин күрөш менен машыгып жүрдүк. Андан кийин 84-жылы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтуна тапшырып, аны 90-жылы аяктадым. Ошол кездерде бүткүл сайыздык жана студенттер арасында Буровестник коомунун биринчиликтерине, бүткүл сайыздык турнирлерге, республикалык турнирлерге буйруганы катышып келдик. Анан ошол кезде спорттук наамдарды берчи, СССР спортунун чебери деген наамды алдым. Кыргыз күрөшүнөн болсо Кыргыз СССРинин спорт чебери деген наамды алдым. 1990-жылы дене тарбия институтун аяктагандан кийин ошол кездеги Надежда Константиновна Крупская атындагы Фрунзанын училище олимпийский резервы деген болчу, Фрунзенский училище олимпийский, ошол жерге тренер болуп кабыл алындым. Ошо 90-жылдан баштап 2018-жылга чейин 28 жыл ошо азыркы учурда Шерали Сыдыков атындагы окуу жай болуп калган, ошол жерде машыктыруучу болуп иштеп аттым. Анан бир кезде эле жаңы директор келген, жана Кадыр Эргешев деген. Келип эле аттестация кылып, наркы беркизин кылып, 8 тренерди аттестациядан өтпөй калды деп, анан бир болбогон бир статьяларын таап, мындайча айтканда мыйзамсыз түрдө байрыбызды жумуштан кетирген. Канча деген сотторго кайрылдык, сотторго кайрылсак деле билбейм, азыркы соттордун баарын жаман деп айта албайсың, эми арасынан кандайлары бар. Тиги болсо акчасын берип коёбу, эмне эле барсаң эле тигинки туура дейт. А бирок биз ошол кезде госагентствонун башчысы Аманкуловго кайрылганда, анын стат секретары Нуржан Арзыкулова Бардинова бизге кат жазып берген. Ал каттардын баары бар. Себеп дегенде госагентстводо аттестация өтө турган комиссия жок деп. Эгер госагентстводо аттестация өтө турган комиссия жок болсо, эмненин негизинде булар аттестация өткөзөт? Ал бир. Экинчиден биз канча бир соттолго кайрылсак ошол жерден айтышып атты. Келип суроо берсе эле биздин училище олимпийский резерванын аттестация өтө турган положениясы жок бекен. А положение жок болсо айланган өттү, мындайча айтканда. Ушул тапта дагы госагентствонун азыр тиги культуранын астында болуп калды го. Ушул тапта да госагентствонун аттестация өтө турган положениясы жок экен. И неменин дагы училищенин да положениясы жок. А положениясы жок болгондон эч убакта аттестация өткөзсө болбойт экен. Мунун баары мыйзамсыз деп табылат да, анан аяк жагында эле сот чечим чыгарганда эле мурдагы соттун чечими туура деп эле ошону чыгарып коюп атат. Эми окуучулар чалып турушат, келип турушат. Баягы күнү 13-14-үндө Кыргызстандын чемпионаты болду. Анан 14 күнү жана главный судья Сайдин Айзбаев Нурдун агайдын окуучуларым бар сахнага чогулулады. Мен ойлоп турдум, дагы бирөө жарым вибашты кылып жиберди, эмне эле тынч элеби деп элдин арасында отургам. Анан эле жана окуучу балдар чыгып, чемпион миралар текпактар чыгып ушундай өкмөт кылбаган нерсени, федерация кылбаган нерсени агайдын көңүлүн көтөрүп коелук деп анан чакырышкан. Барсам чапан жаап, бир тебтай кийгизип анан Subaru деген машина беришти. Балдардын мунусуна рахмат. Адамдын көңүлү чөгүп турганда көңүл көтөргөн эң жакшы нерсе го. Менин өзүм спортчу болуп, спорттун тренери болгондон кийин балдарымдын көбү, бир гана кызым медициналык институтта окуйт. Ошол гана спорт менен көп мындай машыкканга шарты жок, анткени алар сабагы көп экен. Анан бул улуу балам болсо биздин спорт интернатта окуган. 2017-жылы жаштар арасында дүйнө чемпионатында жанагы вольный борьбанын эле бир түрү бар, кум күрөшү, пляжный борьба деп коет. Ошодон среди юниоров жаштар арасында Турциянын Далаван деген островунда дүйнөлүк чемпионаттан коло медалды утуп келген 2017-жылы, 5 жыл мурун. Бу жерде иштеп атканыбызга уже 1 жыл болуп калды. Балдар жакшы эле келип машыгып кетишип атат.
Анан ушу Кыргызстанда бир нерсе бар, келе калса эле балдардан результат сурай беришет да, качан чыгат ушул, качан болот депчи. Анан мен ушул кээ бир ата-энелерге айтып кетчү сөз, бала күрөшкө, спортко эмне үчүн келет? Биринчиден бул коомго керектүү, патриот жигиттер тарбияланып чыгыш керек да. Анан кийин гана келип туруп чемпиондукту сураса, бала ошондо чемпион болот. Пока жүрөгүндө кыргызым деп сокпоюнча, патриот болбоюнча, адеп аклактуу болуп, сылык мамиле кылып, данакер болмоюнча бала, спорттогу бала данакер болмоюнча, ал баладан результат сурап деле кереги жок. Не дегенде баш иштебей, анан күчтүү болуп турган киши бул коомчулукка эң зыян алып келе турган киши да. Кичинекей кезде биздин чоңойгондо эле көрбөй калды атам. Бир жылдап кетсе, бир жылдын бир ай эле 31 күнү же 32 күн эле үйдө болот, калган бүт баарын эле эмеде жүрөт, сборлоп, балдарына ташып кетип эле. Биз кандай чоңойгонбуз деле мындайча көрбөй калды. Анан эми азыр шартка байланыштуу залга келип, акыл насааттарын айтып турат. 2000-жылы Индиядан ошо Табалдуулуу Сүймөнкул чемпион айжы болду. Туганбай уулу 2-нчи болду. Ошол жана Кадыр Эргешевдин баласы 3-нчи болгон. Эстебес 4-нчү, Сүмөнков 4, Жуманов 4, команда 4-нчи болгонбуз. Анан карасам эле мындай бир сакалчан бир узун бойлуу бир араб келип калыптыр, жанында переводчу. Көрсө шейх экен. Ушунда 2006-жылы бизде Катарда Азияский игр болгон жатат, бул командаң жагып калды. Балдарга айына $3000, сага $7000 деп андай акча түшкө кирбейт да. Улам мынтип карасам айтты, буйруза эмки жыл балдарың тройкага кирип берсе, буларың $15-17 алат, сен 25.000 аласың деп. Анан аны түшүнбөй дагы карасам айтты, эгер чемпион болсо, балдар 25-тен сен 45-тен 60-га чейин эми усмотрениеге ушундай доллар аласың деп айына. Ал акча түшкө кирбейт да. Аны уккан эмеспиз. Анан айтат, бир жылга шейх айтып атат, 1 миллион подготовкага командага деп. 1 миллион деген каякта? Анан эзиме бүтүп карасам, ойлосо керек астап айтып атат деп. Шейхке барып, эси миллион алат, адам 1,5 миллион деп. Балдар болбойт, кужулдап кетти келет. Анан айттым, мен тил билбесек, мен кантип контракт түзөбүз. Кой бияк, анан бияк келгенден кийин тиги маркум Сарайлинов айтты, мен катарлыктар үчүн балдар неме өтөт, эмне кылалым? Анда Вольный орган президент Сарайлинов Мурат. Ошончо акчаны айтып атса. Анан биз үчүн чакырат, биз кете берелиппиз. Мен какта немен айтат. Бирок Турганбаев молодец, ал сразу эле айтты. Берде жүргөн эмне кыласыңар, кете бербейсиңерби? Мелис Турганбаевдин аңызы рахмат, ал сразу эле айтты. Сарайлинов кой деди. Ошо менен Абуду алжаны барбай калды. Ай, жакшы эле кичик тренировканы через день кылдырат. Балдардын көңүлүн карап, кедейди ойноткуп отурайбы. Айдын атасы могу январдан баштап берип баштады. Жакшы эле. Азыр соревнования дайындалат. Ошон үчүн бардык тилек, бардык ой бир жерден чыгыш керек. Кыргызстандан бир спортсмен кетип барса, ушул бала утуп келсе экен да элдин баары калып тилек айтса болуп келет. Анан тиги тренер чыкпай калсын, бул тренер чыкпай калсын деп бөлүнүп жаранганда чыкпайт, болбойт. Ошон үчүн ой дагы, тилек да бир жерден болуш керек да. Жаш спортчуларга биринчиден ата-энени уккула. Баланын канаты ата-эне. Дагы айтар сөзүм, көбүрөөк китеп окугула. Кечке чейин телефондо отурушат азыркы балдар. Илгери биз кичинекей кезде залдан чыгарып алчу эле, үйгө чакырып, басый, үйгө кир деп. Азыр болсо наоборот да, балдар үйдө телефон чукулап отурушат, минут эле кечке чейин. Мейзин баары телефон болуп баратат да. Дени сак, бизге дени сак кылут, бул неден башталат? Бул биздин балдардан башталат. Вот ошону айтып кетет. Келечек болгон максаттарым биринчи чемпионат Кыргызстанда отом. Откон максатым жана лицензия алып, анан чемпионат эң чоң максатым бул олимпийский чемпион биринчи кыргызстан.